Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун төрагалы алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун отуруму болуп өттү. Жыйынга Жогорку соттун судьялары катышты. Өлкөнүн Жогорку сот органынын судьялары күн тартибинде эки негизги маселени карашты. Биринчиси бул Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун регламентин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомун кабыл алуу. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы илимий консультативдик кеңештин курамынан бекитүү жөнүндөгү токтомуна өзгөртүү киргизүү. Белгилей кетүүчү жагдай жаңы регламентти кабыл алуу зарылчылыгы сот тутумунун ишмердүүлүгүн жөнгө сала турган жаңы мыйзамдар күчүнө киргендигине жана баш мыйзамга ылайык Жогорку сотко мыйзам чыгаруу демилгеси берилгендигине байланыштуу болду. Экинчи маселе боюнча отставкадагы судья Нархан Базаралиеваны илимий консультативдик кеңештин курамынан киргизүү чечими кабыл алынды. Талкуудан соң Жогорку сот органынын судьялары бир добуштан Жогорку соттун пленумунун токтомдорун кабыл алышты.